Манас деген ысым ар бир кыргызстандык үчүн, ар бир кыргыз үчүн өтө ыйык деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби дегенде Манас эпосу менен ар бир кыргызстандык, ар бир кыргыз сыймыктанат эмеспи? Дал ошол ысымдын тегерегинде кыргыз элинин улуттук баалуулуктары ал гана эмес, биздин жеке өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздөгү бардык баалуулуктар чогулгандай сезим калтырат. Улуттук баалуулукка айланган ысымдардын арак шарапка коюлушуна сиз кандай көз караштасыз? Ушул жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Мен дал ушул ток-шоуну баштаардан мурун өңгөнү коюп Манасты айт дейт, андыктан Дөөлөт мырза Манасы менен баштап берсин. Ayın menen gününgdün bir özünden bütkönдөй, asman menen jeriңdin tirösünden bütkönдөй, altın menen gümüştün şürösünden bütkönдөй, at bastırsa kara jer, kızı talakkan korgo, jerdiginden tütkönдөй, kara çağır kabıllan, kaptalında çamınlıp, çolu gök jallarsıllan, canday salıp kamınlıp, göse kuyruk kırp börü, güç jagında kamınlıp, al kara kuş sarbayıp, tövden butun salıptır, koldoğunu kırçilten, özü karab alıptır, ağaşanda karasak, атаң Манас кабыллан, бири караса бир киши, бири караса миң киши, жерден чыга калгандай, жер түбөлө каргандай, көктөн түшө калгандай, көрүнүшү каргандай, так ошондо берең алтын илек кол келсе, эми жеке чабалганда. Рахматыңызды айталы. Манас бул өтө уникалдуу чыгарма деп айтсак жаңылышпаспыз. Мынакей сиз көптөн бери да ушул Манас айтып келесиз дегендей, бул сизге табиятынан берилген, жараткандан берилген мындай улуу касиет экендигин билебиз да. Ыйык деген эсептеген баатырдын аталышы арак шарапка коюлуп калышына сиз деги эле кандай көз караштасыз? Айтасыз, мен эле эмес, жалпы кыргыз эл, жалпы түрк эли бул куту, ыйыктыгы, тарыхы, басып өткөн жолу, келечеги, анан азыркы мезгили десек болот, бул Манасты. Манаста кыргызда бир эле уран болгон, Манас деген уран болгон. Манас деген туунун астында биригип, өлгөн жаны тирилип, кыргыз чачылганы жыйналып келген эл. Үзүлгөнү уланып келген эл. Ушул биздин көкүрөгүбүздө пирибиз, биздин каныбыз болгон Манас атабызды, туу болуп турган Манас атабызды кайра арактын деңгээлине түшүрүп булгап аткандын өзү бул уят нерсе. Бул мындай маскарапоздук. Өтө кечирилгис күнөө десек болот. Азыркы учурда мындай коомчулук тарабынан керектүү деңгээлде мындай иш-аракеттер тыюу үчүн жүрбөй атат деп ойлоп атасызбы? Муну биз деген канча жылдан бери айтып келатабыз. 2 жылдан ашты ушул арактын чыккан. Ошондон бери эле айтып келатабыз. Мына депутат абабыз өзү көтөрүп чыккан бир кезде парламенттен. Бу кишинин деле үнү бир айтылды, андан кийин деле калып калды окшойт да. Андан кийин дагы биринекин кишилер айтты, ошо менен калып атат. Бул мунун күйүп атканыбыз биз Манас мыйзамы кабыл алынган 2011-жылы. Ошол Манас мыйзамы кабыл алынгандан кийин да Манас мыйзамынын иштебей атканы. Ошол Манас мыйзамын мисалы өкмөткө кайрылып, ушундай арак чыгаттыр келе десек, Маданият министрлиги барыш керек, ошолорго тийиштүү дейт. Маданият министрлигине айтсаң өкмөт тийиштүү дейт. Бул эмне деген уят да, бул мамлекеттин ичинде уят нерсе. Бул ошону жоопкерчиликти бирөө албай аткан, өкмөт жооп бериш керек. Бирок ошол жоопкерчиликти мойнуна албай, ошону тартып кетпей арабаны, ошону тыйып койбой, журтту бузуп аткан, Манас атабызды кордоп аткан тентектерди тыйып койбой отургандыгы, бул деген канына болгон чыккынчылык. Бул кечирилгис күнөө. Бул деген биздин Манас атабыз, биздин урааныбызды ушунчалык кордоп атат. Муну деген мындай өкмөт иштебей эле койсун. Мен ушундай эле. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда Жогорку Кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков агабыз отурат. Рыскелди ага, сиз деле кайдыгер эмес болушуңуз керек. Чынында Манас дегенди мыйзам менен эмес, Манас дегенди ыйма менен коргошубуз керек болчу да. Бул кезге чейин, азыркыга чейин эле Манасты саякпай, сагынбайлар коргоп колдоп келген да. Азыр биз эмне үчүн ушул мыйзам менен коргонго муктаж болуп калдык? Кептин бар ушунда жатат. Мына мыйзам чыкты, 8 жыл, 9 жыл болду. Иштеген жок. Мыйзамды бузган кишини издеген жок. Анда эмнеге мыйзамдын кереги бар? Демек, Манасты мыйзам менен коргонго болбойт деп бизге айтып атат. Манасты биз негизи Манас эпосу жөнүндө мыйзамда Манас үчөлтүк жөнүндө сөз. Манас Семетей Сейтекти. Анан ошол жерде ар бир пунктта мыйзамда жазып атат. Бул мыйзамдын негизги максаты Манас үчөлтүгүн өнүктүрүү, аны даңазалоо, аны колдоо жана коргоо.
ал манасчылар аркылуу ишке ашырылат атат. Бир манасчыны бир штатка коюп туруп, бир академия түзүп ушул мыйзамды жетекчилик кылып иштегиле деп уюм түздү. Жок, мына Манас Чыңгыз академиясы түзүп койду. Ошолор ушул Манастын жөнүндө мыйзамды жетекчилик кылып бир иш кылды. Жок, тендер жарыялап коюп отурушат. Жазылды, демек ишке ашпай атат. Ишке ашпай атат. Демек мыйзам ишке ашпай. Мыйзамды ким жетекчилик кылат? Бул айтып атпайбы азыр өкмөт депчи. Туура мен деле айтып атпакчымын да, өкмөт буну жетекчилик кылыш керек. А бирок башкы прокурор деген бар да, мыйзамды көзөмөлдөгөн. Эмне үчүн президенттин мында мурун болгондо, президенттин ар намысына кайсы бир журналист доо кетирсе, Генеральный прокуратура сотко доо арыз жазат. Ооба. Президенттин ыйгар муктары башкы мыйзам аркылуу көзөмөлдөнөт, мен деп сотко берип атат. Манас деле азыркы хандарда хан болгондо, башкы прокуратура баш мыйзамдын өзү коргош керек да. Ошол Манас жөнүндө мыйзамды өкмөт эмес, башкы прокурор өзү жетекчилик алса, ошондо биз майдаланбага болот элек. Рыскелди мырза, тактап кетсеңиз, дал ушул мыйзамда дал ушундай аталыштардын арак шарапка же болбосо ыплас нерселерге коюлушу жөнүндө каралды беле ошол Манастын мыйзамында? Манастын мыйзамында ошо Манасты коргоо, колдоо деп эле жазылат. Анан ошол мыйзамды негизинде өкмөт токтом чыгарат, ошол токтомдо жазылган. Манас деген терминди өкмөттүн токтому аркылуу гана берилет. Өкмөттүн токтому жок. Ошол бир ресторанга же болбосо аракабы, же болбосо шарапкабы, же пивогобу, же дагы башка бир нерсеге маркага атын берип койсоң, өкмөттүн токтомун бузду деп аны айыпка жоого немеге тартыш керек болчу мыйзам негизинде. А бирок өкмөттө аткаруучу орган ошол Манас эпосун ким көзөмөлдөйт? Эч кимге бир мындай неме кылган эмес. Мындайча айтканда мыйзамды кагаз жүзүндө иштеп атат да. Жанагы 2 аял алуу боюнча мыйзам бар го, 70 жылдан бери бир да киши жоопко тартылбагандай. 8 жылдан бери Манас эпосу боюнча бир да киши жоопко тартылган жок. А иштөөгө мыйзам эмне кереги бар? Баш иштебесе бутка, өкмөт иштебесе журтка күч келет деген түшүнөт экен. Элнур айым, дал ушул маселе менен көп убакыттан бери алек болуп келатасыз да. Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүн оорутат чын алгандачы. Жогорку кеңештин депутаты айтпады, мыйзам бар, мыйзам иштебей атат депчи. Ошол мыйзамды биз дагы терең анализдеп карап көрдүк. Ал жерде даңазалоо, коргоо деген гана нерселер жазылыптыр да, тыюу салуу деген нерсе жок экен. 2019-жылы январь айында Тазабек Икрамов деген депутат ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун бериптир да, жаңы мыйзам. Ал жерде даана так жазылган экен, арактарга жана тамекинин аттарын, Манастын, Семетейдин, Сейтектин аттарын койбоо боюнча тыюу да. Бирок бул мыйзам жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоо албаптыр. Бул деген экономикага зыян кылып атасыңар деген кесиптештердин кескин пикирлери болгон үчүн бул мыйзамды артка кайтарып коюшуптур. Демек, ошол жерден эгерде бүгүнкү күндө биз Манастын укугун коргоп, ушундай бир спирт ичимдиктери деген сөздүн өзү эле муну ичкен адамды өлтүрүп атат, мас абалында терс көрүнүш да. Мына ушул терс нерселерге биз Манастын атын чаптап коюштун өзү кандайдыр бир мазактоо катары да, биз Манасты ачык эле кыргыз эли мазактап атканыбыздын бир көрүнүшү да. Демек, биз мыйзам жагынан да колдоно албай атабыз. Бир милдеттеме жазылбай калыптыр да ушул мыйзамдачы. Ушуну депутаттар эске албай калат. Эгерде милдеттеме жазылса, ошону мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик мекемелер тыюу салганга биз ошого мына биз көтөрүп аткан акциялар дагы ошого негиз болмок да. Мына ушул негизден биз мына бир тупикке барып такалып калып атабыз. Бул боюнча мына чоң академия ачылды, Манас академиясына. Анын президентине барып айтсак, мен муну боюнча өкмөткө кайрылдым, ана силер арыз жазгыла, кайрылуу жазгыла, мен киргизем дейт. Мына баягы эле кайрылуу жаз, анан кат жаз, анан мен жооп берем, ал кат же комиссия түшөт, комиссиянын жыйынтыгы жок да. Бирок биз буга мындай терс маани берип эле отурбай бербестен бир аракеттерди кылышыбыз керек да. Мен ушуга көзүм жетти. Кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Каныша айым, сиз дагы мындай жарандык баягы өзүңүздүн позицияңызды көрсөтүп жүргөн айымдардын бирисиз да. Мындай сөз бойдон эле калбай ушул нерсе ишке ашыш керек да. Мен ириде кесиптештерге үч жерден сын пикир айта кетейин. Эртең менен бул айтылчу нерсе, эртең менен Азаттыкта так эле ушул темада Сабыр Абдымомуновдун алып баруусунда Азаттыкта берүү болуп атат. Талант Бакчиев катышкан, ошол жерде так белгилеп айтып атат журналист. Улутчул жарандык активисттерди. Ана балянын баары ушул жерде жатып атат.
себеби биз баягы демократия тигиндей мындай деген жагдайларды албалы эле анан могу акыркы феминаледен бери ушундай улуттук баалуулук Манас Кыргызга тиешелүү деген маселени көтөрүп чыккандардын баарын Манаска тиешелүү маселени көтөрүп чыгылдап чыккан топ булар мындай изоляцияланган эле бир коркунучтуу улутчул топтой болуп жогорку кеңеште отурган деле башкасы деле ошол мыйзамды алып чыккан Каныбек Иманалиев баш болуп эле абайлап баягы элге жакшы жагым көрүнсүн деген жагдай болуп атат. Бул бир. Экинчиси Манас жөнүндө мыйзам бул киши туура айтты, ыйман менен корголуш керек деп. Манас жөнүндө мыйзам эмес, кандай нормативдик актыны кабыл алса дагы аркы кыргыздын көкүрөгүндө мен деген нерсе жашамайынча бул кагаз түрүндө ишке ашуусу кыйын. Туура айтылып атат, башкы прокурор көзөмөлдөй турган жагдай, бирок 8-10 жылдан бери бир да Манаска тиешелүү мыйзам бар экенин билген киши болгон жок. Тазабек Икрамов январдын башында качан 2019-жылдын январда эле баштаптыр. Тыюу салсын деп атат. Эми ушул жерде бир жагдай, укуктук жагдай. Эртең ушул Кристалл заводунун ээсиби чыныбай Турсунбековдуку арак меники десе Турсунбеков меники деп эле айтып эле койсун, элдин эмнесинен жашырынат. Жок десе эртең мени сотко берсин, баш оору жок. Мен деле Разаковду сотко берип атам. Эгер укуктук жагдай жаралса, ошол арак заводунун ээси айтышы мүмкүн. Мен бизнесмен Манас Саматовдун атын койдум. Же болбосо ИИМдин 10-бөлүмдөгү Манас деген кызматкердин атын койдум деп ал укуктук жактан кутулуп кетиши мүмкүн. Мана маселе ушул жерде жатат. Адам аттарына Сиздин оюңуз боюнча ошол мыйзам чийки болуп калган деп ойлойсузбу? Мыйзам долбоорду жазганда, бул киши жакшы билет, булар мыйзам долбоор жазганда бир подпункту бар. Экологиялык жактан, гендердик жактан, коррупциялык жактан, балекет сөлөкөт жактан мамлекетке зыян алып келбейт дегенчи. Анан балянын баары ошол жерде жатат. Бизнеси жүрбөй калганы же кандай тигиндей мындай чарылдап чыга калат, буга каршы келип атат десе эле, анан кийин тиги эл өкүлдөрү ойлоно калат да кой. Кийин баласына калбайын дейт дагы, анан өтпөй кетип атат. Кеп эл өкүлдөрдө бизнести коргогон адамдар отурат да, айрда улутту коргогон адамдар жок. Келди мырза. Бизнесмендер баягы көмүскөдө калтырып, көп депутаттар ушундай добуш берип коюп атышат деп атат, чийки болуп калып атат дейт. Ушул нерсе кандай? Мыйзам бул кабыл алганда ал кезде Ахматбек Келдибеков спикер болчу, бардыгы 100% колдоп беришкен. Кеп ошол мыйзамдагы нерселерди. Бул биринчини. Да. Бул экинчи эмне болду ушул мыйзам тагдыры? Кандай дейсиң? Экинчи мыйзамдын тагдырычы Тазабек Икрамов. Балким Тазабек мыйзам. Ал комитеттерден өтүп анан палатага түшкөн эмес. Биринчиден. Комитетте каралат. Манас эпосу жөнүндө ага оңдоп түзөтүүнүн кереги деле жок. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды иштетсе болот. Бирок иштеткенге эч кимди мындай бул мамлекет башчынын Манас болгон мамилесине көз каранды болуп атпайбы? Бир эле жерде ошол маселени көтөрүлүп, огуна келип калган болсо, бардык эми улуттун кызыкчылыгы, эми Манастычы мен таң калам да. Илгери компартияны болгондо Ленин биздин атабыз, жыргап жашап жатабыз деп, Ленинди кандай гана корголдугу, бааладык эле. Манас деле ошондой болуш керек да. Бул мыйзам идеологиялык мыйзам да. Бул экологиялык эмес. Бул адамдардын аң сезимин тазалай турган мыйзам. Мисалы мен таң калып атам да. Манасты биз майдалашыбыз керек. Мына Манас аэропорту бар, Манас көчөсү бар. Манас көчөсү менен Чыңгыз Айтматов көчөсү бир болот атпайбы? Өкөтөң Чолок көчө болот атпайбы? Манас менен Чолок болгонбу? Биз даже бир көчөнүн атын бере албай атпайбыз Манаска. Анан кийин арактын атын берет да ошол жерде отурса. Керек болсо, мени трайбалист дейби, башка дейби мен эч керек болбойм. Мамлекеттин атын Манас койсок деле жарашат. Туура. Борбор шаардын атын Манас койсок деле жарашат. Мисалы, Израиль деген бул ким? Это Яков. Яковдун экинчи аты Израиль. Мамлекеттин аты Израиль, а калкы еврейлер, жүйүттөр деп коебуз. Жыргап жашап жашап атпайбы? Гректер өздөрүнүн өлкөсүн Грецияда эч жок айтпайт. Элладанын өлкөсү дейт. Алар борбор шаарын Афина деген кудайдын атын кое алган. А биз же мамлекеттин атын кое албайбыз, же борбордун атын кое албайбыз. Джордж Вашингтон, Американын биринчи президенти борбор шаарга атын берди. Нурсултан Назарбаев Астананын атын берип койду. Биз Манаска эчтекени бере албай атпайбызбы? Элдер, бордош казактар борборун берип алса, биз болсо арактын атын берип атабыз. Анан айтышат атпайбы, ой, орустарда деле Путин, Распутин, Кутузов, Суворов деген арак бар деп. Манас башкалар башка да. Манас башкалар башка да. Манас деген бул кыргыздын мамлекеттин түптөгөн адам.
кыргызды кыргызган манас болгондо дүйнөдөгү эң чоң эпос. Ошо гректерди жок болуп атпайсызбы? Элладан мамлекет, Элладан өлкөсү дейт. А биз манас журту кыргыз титулдук улут деп айтсак болот эле да. Жок дегенде манас борбор десек. Титулдук улут деген түшүнүктү айткандан биз коркуп атабыз да. Биздин жалтактыгыбыз ушул. Улуттук баалуулук, улутка тиешелүү деген нерсени көтөрүп чыккандан жалтайлабаш керек. Бул жерде башка бирөөлөрдүн же башка улуттун же укугун бузуу деген түшүнүк жок. Бул жерде өзөк деген гана түшүнүк бар. Манасыңды сыйлап атасың, улуттук баалуулугуңду сыйлап атасыңбы? Бул сенин өзөгүң, бул сенин мамлекет катары калыптана турган ядроң деп гана кабыл алыш керек да. Бизде жок. Ушундай маселе көтөрүлсө эле бетибиз түгөнүп түшүп калат да, башканын укугун бузуу ийебиз же фашист болобуз же ушул сыяктуу. Мынакей биздин катарыбызда Аманбол мырза отурат. Мынакей жаңы эле айтылган ойлордун арасында мында улут манас деген улуттук идеология иштеш керек деген өңүттөгү ойду айтты да биякта Рыскелди мырзачы. Элиндеги аракты чыгарсынчы. Өлмөк. Атууга кетмек туурабы? Муну менен баштагым келип атат да. Улутум кыргыз, ураным манас деп баягы ар бир кыргыз жашаш керек да. Бул баягы улутум кыргыз, ураным манас деген нерсе менен эле көп нерсени чечсек болот да. Мына биз азыр ушул кристалл заводун баягы манас деп чыгардыңар деп биз эшигин каккылап, тепкилеп барсак, эшигин жаап алып мындай ачпай ушул кимдики экенине чейин жашырышып аткандыгы түздөн түз бул баягы биздин кыргыз элине болгон кыянаттык деп эсептегим келет. Рахмат, азыр келиңиздер, барыңыздар, назарыңыздарды дал ушул видео материалга буруп коелу. Дал ушул кристалл заводунун эшигин каккылап, кире албай, биз телефон чалып, дал ушул берүүбүзгө чейин чакырганга аракет болду. Жыйынтыгы кандай болгонун көрөлү. Манас, Бакай деген аттарды коюп чыгарып аткандыгына мен да каршымын. Ошондуктан мен азыр өзүм көзүм менен көрөйүн деп келгенбиз. Тилекке каршы бизди көрүп туруп эле мынакей эшигин жабышып алды. Жерде эмес график работасы жазылып турат. Бүгүн 3-күн 9-тан саат 7-ге чейин иштеш керек. Саат азыр 1 болду. Обед болду дейин десең деле обед уже саат 12-ден 1-ге чейин. Эшигибизди көрүп жабышып алды. Видимо, могул жерде камерадан көрүп турат бизичи. Кимдер келгенин сразу байкаштырды. Булар эшигин жаап алды. Ошондуктан мен урматтуу жаштарга жана ошондой эле биздин патриоттордун бардыгына кайрылат элем. Биз жалпы баарыбыз каршы туралы. Биз өзүбүздүн Манас атабыздын атын арактарга же болбосо ар кандай жерлерге жазылууга каршы бекем туралы деп чакырат элем. Рахмат сиздерге. Өзүңүздөр көрдүңүздөр видеонучу. Ошо баягы мына канча эжеде туура белгилеп атпайбы, бирдеки болсо эле улут десе эле баягы ошо улутчул катары баалап улутчул катары баалап эле булар ушундай улутчул депчи. Бул Манас деген бул биздин кыргыздын сыймыктанган, кыргыз эли даңктай турган, кыргыз эли ушул Манас деп жашап келген элбизди. Ошону баалабай албай, барктай албай жатканыбыз үчүн биздин өкмөт мыйзам долбоорун 2011-жылы кабыл алышкан экен дагы, бирок ал жерде эч кандай ушундай Манастын баягы брендтен бул бизди мындай алып караганда бул Манас деген биз үчүн бренд. Ошону эч жерде колдонбосун деген бир беренени киргизген эмес да. Мен буну эмне үчүн киргизбедим деген мен ачык эле айткым келет. Анткени бул жерде бизде жогорку кеңештин депутаттары ушул заводдун баягы хозяиндары болуп отургандыгынын кесепетинен деп эсептегим келет да. Анткени деген ачыктай аласызбы ким мындай? Бул Чыныбай Турсунбеков, мынакей Шаки арак аюу заводунун хозяиндары. Мына ошолордун бардыгы жогорку кеңеште ким мыйзам долбоорун көтөрбөсүн, оозун акча менен басып, давай ушуну артка чакыралы деп келе жаткандыгы бул айдан ачык болуп турганы ошол да. Бул аракты негизи мынакей азыр жинди суу десек болот да. Ушул жинди сууга биздин Манас атабызды теңегени бул уятчылык деп эсептейм да. Ушул эфирден кийин ошол баягы Чыныбайдагы баягы Шакидагы оюна келип ушундай нерселерге тыюу салат деген менин чоң үмүтүм бар. Ошондуктан мен бардык жалпы элдерди да чакырат элем. Ушул нерсеге биз катуу бекем турбасак, кайдыгер карабашыбыз керек. Кайдыгер карабасак биз бул Манас атабызды сактап калабыз да. Ар бир жаран Манас деп жашап келиш керек да. Жүрөктө улут кыргыз, ураным Манас деп жашап келиш керек да. Рахмат сизге, Рыскелди мырза. Кандай ой айта аласыз дегеле мына айтып атат да, ушундай. Партиялашым болобу, классташым болобу, фракциялашым болобу, алар өзүнүн абийирине жооп берсе, мен Дөөлөт Сыдыковдор Аманболду айтпадыбы, Манас деген ураным депчи.
ушул ураанды көтөрүп жаткан кишилерге рахмат айткандын ордуна ошол ураанды көтөргөн кишилерди улутчул деп куугунтук алган бул анда 38 жылдагы окуялардын бири. Ошол кезде Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор ушул Манасты сактап калабыз деп өздөрүнүн өмүрүн сактап кала албай атылып кетпедиби? Манастын тилин сактап калабыз, Манастын маданиятын сактап калабыз, Манасты сактап калабыз деп. Манасты ким сактады? Чохон Валиханов, Мухтар Авезов, Чыңгыз Айтматов, адабиятчылар, жазуучулар сактап келген эмени биз бүгүн базаркомдорго, банкирлерге мазактатып отурбайбызбы? Бул эмне деген жашоо? Манасты майдалабаш керек, Манасты майдаланып кеткенде пайдаланып кетет да. Биз чоң нерседен башташ керек. Бак кыргызда айтат го, жыгылсаң нардан жыгыл депчи. Мен ойлойм, референдумга койсоң, кыргыз деген ал титулдук улут, ал улуттун аты. А бирок мамлекеттин аты Манас десек болобу? Жок дегенде борбордун аты Манас десек болобу? Ким каршы болот? Казактар Нурсултан деп ханым берип койбоду. Манас менен Нурсултандын, Назарбаевдин айырмасы бар да. Манас деген дүйнөдө эң чоң эпос болса, биз ошонун Манас калмактары менен кандай кармаса, биз бүгүн Манастын урпактары, акпактары менен ушундай кармашып атпайбызбы? Силердин эле мисалы коллегаларыңар, алар деле элин сүйгөн, алар деле Манасты сүйөт да, ушундай нерселерге эмнеге жол берилип атат? Мындай да, Назира. Анын заводу деген Ушундай болгондон кийин айтпайсыздар силер. бир гана кристалл заводу чыгарып атат, туурабы? Ноорете, Манас Бакай бул мындай да. Андан кийин Кимдики ошону айта аласыздарбы? Кимдики кийген, анан калпакты кийген коньяктардын баарын ушу кристалл заводу чыгарып атат да. Эң башкы упор ушул кристалл заводунда болуш керек да, бирок айылда болсо Кыргызстан деген арактар эле да. Кимдики экенин мындай билгенге аракет кылдык да, биздер кошуласыздар. боюнча татар болушу мүмкүн, еврей болушу мүмкүн, бирок түбү бар эле биздин кыргыздар болуп атпайбы? Мисалы, мен кайсы бир уюм же баңгизат жасаган кайсы бир соода кылып алышым мүмкүн. Аракты кош мен дагы. Анан ал жерге Катянын же болбосо Федордун атын документ түрүндө каттай берем, бирок меники болуп атпайбы? Биздин кыргыз бизнесмендеринин акмакчылыгы ушунда болуп атат да. Өзүбүз чыккынчылык Тике кара, элге да тике жүзүң менен кара. Жакшы нерсени сүйлөп атасыңбы, улут үчүн айтып атасыңбы? Ошону могу жерде көкүрөгүң менен айт да, көзүң менен айтпай. Мына Түгөлбай Маселе ушунда Сатыбеков туруп атат. Манас деген конфет чыкканда, улуттук биринчи радиого барып, аябай укмуш сүйлөгөн да. Ал конфетке койгон үчүн ушул киши чырылдаган. А бүгүн биз аракка коюп атсак, чырылдап атсак дагы канча айтмакчы, бизди улутчул катары көрүп атышпайбы? Билбейм, сөз жок. Мынакей биздин катарыбызда дал өзгөчө пиар жаатында эмгектенип келген Гүлзара бар. Гүлзара, сизден сурагым келип атат да, мындай жаштардын жаш өкүлү катары да. Сизди деле кайдыгер калтырбаса керек. Дал ушундай арак шарапка дегеле Манас деген, Бакай деген ысымдарды коюп элге сатып атканы. Манас деген бул биздин өлкөбүздүн бренди да. Бул Манас менен бизди көптөгөн өлкөлөр тааныйт да. Анан кийин эмне үчүн багы азыр бүт эле мектепке барсаң, Манастын 7 осуяты илинип турат да, бүт мектепте. Мындай эле карап отурсаң, ар бир айылда, ар бир комокто, магазинде ушундай арактар сатып атат да. Анан мектепке илип бардык госучрежденияларга 7 осуятты илип алып отурганыбыз менен багы ар бир комокто ушундай арактар сатылып, анан ар кандай нерсе болуп атат да, жаман көрүнүштөр. Жаштарга таасири кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн улуу муун сыйлабай туруп, багы биз өзүбүз шайлап барганбыз ушуларды чыгарган адамдардычы. Шайлап жогорку кеңешке алып келдик да. Анан алып келдик, бул улуу муун бизге туура жол көрсөтпөсө, бизден кийинки муун Манасты билбей деле калат, билсе да сыйлабай калат да. Эгер Манасты сыйлабаса кыргыз жоголот. Анткени кыргыздын могу жери биринчи Кудайдан, экинчи Манас алып берген жер. Манас атабыз кайра кулалы таптап куш кылып, курама жыйып, журт кылып, элди жыйып келип алат onu мекендеп. Манас атабыз алып берген жер. Биринчиден. Экинчиден биздин сүйлөп аткан тилибиз Манастын тили. 100 миңге чукул сөзүбүз бар дейбиз, ошонун баары Манастан алынган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, дегеле дал ушундай аталыштар, ысымдар, мен билем, ал гана эмес, ураандар дагы сиздер тарабынан бекитилип, анан дал ушундай мыйзамдар иштейт да. Сиздерге кайрылды беле дал ушул завод, ушундай эмелерди чыгарган атабыз, арак шараптарды чыгарган атабыз деген сыяктуу өңүттө кайрылышабы сиздерге? Сөзсүз түрдө бул продукция товар катары чыккандыктан товардык белгилерди каттоо боюнча бизге кайрылышат. Ушундай товардык белгилерибиз бар эле, каттасак болобу деп консультацияга келишет сөзсүз түрдө. Силер уруксат бересиздерби? Жок, алдын ала консультацияга келишет да. Консультацияга ушундай каттасак болобу, этикеткаларды каттасак болобу
өтөлкөлөрдү каттасак болобу, аталыштарды каттасак болобу дегенчи. Ана жанагы 11-жылдагы чыккан трилогия бул мыйзам бизге абдан жакшы болду, анткени ушул мыйзамга таянып биз бул каттаганга жатпайт. Эгерде каттай турган болсоңор, бизде комиссия бар. Ушул комиссияда комиссиянын курамында биздин кыргыз патенттин немелер бар, жетекчилери бар. Карап отуруп, ушул комиссиядан өткөндө кайтарылбаган элемент катары этикеткага киргизсе болобу же жокпу, ошол маселеси каралат да. Кеттим баары биякта жаткан турбайбы? 2 жылдан бери кыргыз патент каякта карап жүрөсүңөр, комиссияңар каякта? Азыр 2011-жылкы мыйзамды атпайсызбы турабы? 2011-жылкы айтып элек. Айтып элек. Эмне үчүн ушул убакытка чейин могу Манас арагычы чыгып атканына мына 2 жылдын жүзү болду да. Сиз айтып атасыз, 11-жылкы мыйзамга таянып биз ошого жакшы болду деп атасыз да. Эмне үчүн анда мына чыккан боюнча сиздер бир чара көргөн жоксуздар? Ушу Манас деген бул кыргыздын бренди да турабы? Силер бөтөлкөнү катталбаган күндө да бул Манастын бренди да, Манас дегенчи. Ошо бренд боюнча эмне үчүн сиздер ошого кайрылган жоксуздар? Кеп мындай да. Бул бренд келгенде, эгерде Манас катары келгенде биз алардан сураганбызда, Манас катары сиздер эмне үчүн бутылкага жазып бизге тапшырып атасыңар? Биз деген намыстанганыбыз Манас эмеспи? Эмне үчүн сиздер ушундай жазып келип атасыздар дегенде алар biz 25 жыл эметебиз, бул коньякты 25 жыл өстүрөбүз, баладай кылып багабыз, асырайбыз, анан буну биз намыстан наоборот ошол эметкен үчүн коюп атабыз деп айтышкан да. Коньякты каттатышкан турабы? Аракты эмес. Каттап коюлду бир эмеде турабы? Андан коньякты катташкан. Семетей. Булар жок, Манас мыйзамына чейин. Коньякта барбы? Ошондо получается мына арак патенттен өткөнбү? Алган. Манас деген жок, эмени атты берип атасыңарбы? азыр айтып берейин. Жок, угал, болчу. Товардык белги катары катталалы деп келген учурда биз айтканбыз да, биз кыргыз патент каттабайбыз, Манасты да каттабайбыз, Бакайды да каттабайбыз. Ошондуктан бизге мындай менен кайрылбагыла. Эгерде кокустан отказ берип койсок, өзүңүздөр эметип калат, капа болуп каласыздар. Эгерде эметсеңер, биздин кеңешибиз силер мындай заявкаларды тапшырбагыла, өтүнмөлөрдү. Андай учурда кандай кылып каттасак болот? Анда бутылканын формасын каттасаңар болот, же этикетканы каттасаңар болот. Манас деген сөз биз көрбөйбүз да. Бизге келип катталганы. Жол чаап берген турбайсыңарбы? Бөтөлкөнүн атын каттай бергиле деп, э? Бутылканы катталган, бутылканын формасы. Ал эми Манас деген сөзү жок ал жердечи, товардык белгини. Анткени кыргыз патент продукциянын өндүрүшүн контролдой койт. Биз контролдой албайбыз да. Биз болгону катталган азыр силерде. Бөтөлкөгө жазылып келип катталган. Жок, бул жерде бутылканын формасы катталган. Бутылканын Формасы катталган, болгону. аталыш силерге Катталган эмес. катталган эмес. Ошондо Биз азыр реалдуу турмушта таптакыр башка нерсени көрүп атабыз да. Мен азыр жанымда мына шарап турат. Мынакей азыр дал ушул шарапты көрсөтүп коеюн. Мынакей элибизге. Кристалды ким сотко бере алат? Силер бере аласыңарбы? Жок, булар акча алып каттап койду да. Ким билет акча канча алганын. Ошондо мүчүлүштүк кайсыл жерден кеткен, сиздер каршы чыкканыңарга карабай, дал ушундай жазуу менен чыгып атат да. Сиздер берсеңиздер болобу дал ушул компанияны? Азыр маселе жаралыптыр. Бу кишилер бөтөлкөнү каттаптыр, Манас деген сөзгө тийишпептир. Мен Эми түшүндүм. бүгүнкү күндө жарандык активист болобу, улутчулдары, фашисттерби Кристалл заводун сотко берсе, ким бергенге укуктуу? Бул эми бу аталышты коргоп, жоопкерчилигин алып Мен ким бере өзүмдүн алат? патенттин өкүлүнөн расмий жооп алдым. Эми мен түшүндүм. Мен Манасты биз арактын деңгээлине түшүргөн 600 сомго түшүргөн экен десек, 6 сомго түшүргөн турбайбы? Ичимдик эмес, идишке берген турбайбы? Мындайча айтканда бул идишке бериптир. Ичиндеги ичимдик ал арак. Ал арам тамак. Бул болсо идишке бөтөлкөнүн эместе берген сотпойбу. Бирок кандай болгондо деле, сен балаңа коесуңбу? Же бутылкага коесуңбу? Атыңдын атын Манас дейсиңби? Келген заявка айырмасы жок. Манас деген сөзү жок ал жердечи. Бутылканын өзү эле келген. Манас деген сөзү жок. Эч кандай сүрөттөрү жок, эч кандай жазуусу жок. Таза бутылка. Негизи ар бир Сиздер могу бутылканы көргөзүп атасыздар да. Бутылканын формасы катталган. Манас деген сөз жок, эч кандай сөз жок. Силер мындай кылганда, сертификацияда кайда булар кыргыз патент жол чаап берген буларга. Бөтөлкөнү каттап беришкен.
Бирок манас Формасы деген болмаса. сөзгө бизге тиешеси жок деген аны кое берсеңер болот. Себеби кыргыз патентте да юрист отурат, Кристалда да юрист отурат. Эки юрист кеңешкен бул жерде. Эгерде кийин бирөө чырдаса деген. А бу манас деген азыр элдин баарынын аты бар, Акматтын баласынын аты, Ташматтын баласынын аты деп коесуң деп, балким кыргыз патенттин юристи адашып коерсиң. Кеңеш бериши мүмкүн Кристалл заводунун юристине. Баатыр манас жөнүндө эмес, бул Куудул манас жөнүндө. Куудул манас жөнүндө манас Бердибеков сынат эмне кыласыңар десе эмне дейсиз? Сертификациядан өтүш керек да негизи, туурабы? Бул нерсени мына буларга Бөт өлкөсүнө уруксаат бериптир да. Муну контролдогон кыргыз алкоо барбы же башка эмелер контролдогон ишканалар бар да. Ошол жерден манас деген ат менен чыгарганга уруксаат бербей койсо деле болот. Бул кыргыз патент Биз чыкырдык, кыргыз алкадан чыкырдык, Каныш айже. Антимонополия деген кызмат бар, сиз жакшы билесиз. Булар монополия болгон компаниялар деле баса калбай, булардын функциясында барбы, ушул каралганбы? Бизде катталган 2 манас бар. Бирөө Манас аэропорту, бирөө болсо Манас Airways жанакы 2 компания катталган. Манас деген ат менен учак. 2 компания Манас деген ат менен катталган. Бул нерсени тактап коесузбу? Мисалы үчүн мен билем да, патент алып, ошол слоган башка жерде колдонулбашы үчүн кадимкидей акча төлөп ошону каттаган элек да. Мисалы үчүн дал ушул Манас деген баягы улуттук баалуулук катары катталса сиздерде башка жерде колдонгонго мындай тыюу салынган сыяктуу мыйзамдар иштейби сиздер? Дал ошондой мыйзамдарга баш ийесиздерби? Башында айтып кеттик го, биз кайтарылбаган элементтер катары депчи. Манас деген сөз бул бирөөгө менчикке эч качан чыкпайт. Кайтарылбаган элемент катары мүмкүн кириши мүмкүн да, бирок комиссиянын чечими менен. Комиссияда отурган адамдар ал жерде болот десе бере бере турбайсыздар. Кайсыл продукцияга же болбосо кайсы кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк да. Эгерде мамлекеттик органдар болсо, же болбосо жакшы продукция чыгарган нерселер болсо да, ошондуктан ар бир келген заявканы талдоо жүргүзүлөт. Ал жерде көп продукциялар бар да. Мисалы үчүн арак чыгарат, бул начар дейбиз, колдонгонго дейбиз. Тамеки, бул дагы кийимге болобу, болбойбу? Аны да чечет. Ар бир продуктуга комиссиянын чечими болуш керек. Бул жакта желекти да коюп атабыз. Бул жерге таза бөтөлкө келген. Таза бөтөлкө сөзү жок. Мамлекеттик символикалар. Өзү маселе ушунда мазактоодо биякта. Таза бөтөлкө келген да, мүмкүн бунун ичинде ак суу болуп калса. Бөтөлкөнү каттып алды да. Ичине ичимдик экенин каяктан билдим? Рискелдеги булар деген алкогольный компания буларга обращаться этип атат го. Анан понятно, что здесь алкоголь должно быть. Бул жердечи мындай суроо жаралып атпайбы? Бул бренд катары, мисалы бул биздин кыргыз экономикасын көтөрүп атат деген түшүнүктүн ичине кирет да бул бечарадагычы. Мындай да. Ошону менен сыртка чыгып атат да, тиги герби менен аты менен. Кандай болгон күндө делечи айырмасы жок. Бул таблетканын атуу, бул жарма жана улуттук суусундуктун атуу же жинди суунун атуу. Манас деген атты өкмөттүн токтомунда жазылган, өкмөттүн уруксаты менен гана бере аласың. Мына ошондо булар айтыш керек болчу, буну бизде сурабагыла. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтомун чыгарып келгиле, ошол жак менен чечилет. Кыргыз патенттин буга ыйгар муктары жок деп туруп айса болмок. Анан кийин биз идишти каттап койдук, анан ичимдик жөнүндө сөз жок. Алар бөтөлкөнү тараны. Мыйзам бузулган турбайбы деп. Мыйзам бузулду, өкмөттүн токтому бузулду, Манас жөнүндө мыйзам курду. Бул Манасты даңазолоо эмес, бул Манасты мазактоо да. Эми кантип жоопкерчиликке каякты чакырабыз? Буну мыйзамды жетекчилик албаш керек. Ыйманды жетекчилик алыш керек. Эгер коомчулук ушундай болуп кеттим деп, ал кишилер ошо жанагы ээлери жок, башка эле аталышты алса болот. Буну эртеңден баштап мына ушундай болгон экен депчи. Деги эле биз Манаска болгон мамилени оңдоо боюнча мамлекетибиз, мамлекеттик саясатыбыз өнүкпөйт. Манас деген бул касиет, бул рух, бул дух, бул бардык айтабыз. Манас дейсиз, Манас атам колдосун, Манас атабыздын арба колдосун деп ант бергенде да айтабыз. Кандай майрамда мамлекет башчы, өкмөт башчы бүт бардык айтабыз, анан келгенде эле мажуруу болуп калабыз да. Рескелдин мырза, булар ыйманга келгичекти күтүшүбүз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Жок, өкмөт бул боюнча мен эртең менен азаттыктан өткөндө биринчи каналда, бүгүн НТСтен чыгып атат. Бул деген коомдун пикири. Бул деген оңдун пикири эмес. Биз ЮНЕСКОга Манасты каттап алдык да, анан бияка аракка каттап атпайсыз. Анда эмнеге биз Манас эпосун коргойбуз деп ЮНЕСКОга каттап койдук деп чалкалап жата беришибиз керекпи? Бияка аракка аттын коюп атса. Эмнеге дүйнөлүк көчмөндөр берде иштеш керек да. Аткаруу бийлиги деген бар. Мыйзамды жогорку кеңеш мыйзам чыгарып бийлиги чыгарып берди, өкмөт аткаргыла. Биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн силер
Манасты коргой атасыңар. Эмне үчүн силер Манас бизди коргоп келсеңер, эмне үчүн бүгүн Манасты кордоп келе атасыңар? Токтоткула. Токтоткула деп академия ачтыңар, эмне таптыңар? 14 миллион сомду бөлүп коюп отурасыңар. Аны эмне кереги бар? Ошо Манас академиясы Манас деген аракты чыгарта албай болсо, ал академия эмне кереги бар? Бизде Манас эпосу бар да. Манасчылар бар да. Манасчы ошо жада мыйзамды карасаңар 4-пунктта айтат. Манас эпосун өркүндөтүү, коргоо, колдоо манасчылар аркылуу ишке ашырылат дейт. А манасчыларга бүгүн макамы барбы булардын? Же манасчыларга сыйлык барбы? Же манасчылардын бир жумушка алдыбы? Жок да. Жыйынтыкка келели да, ошондо сиз айтып атасыз да, ыйманга келишсек керек. Ыйманга келишип жакшы көрөбүз, сүйлөйбүз, балким жазып атабыз, какшап атабыз. Аракет жок да. Жок. Мына мен азыр үчөөбүз эле, Үркөрдө үчөөбүз эле мына элге жаман көрүнүп атабыз, улутчул болуп туруп. Кимдер кошулуп атасыңар, кимдер жазылып атат. Чыгалы бар, пикетке чыгалы дейинчи мына. Келесиңерби? Чогулуп баралы, Кристалл заводунун астына туралы, чыкыралы ошону. Эч ким келбейсиңер да. Баарыбыз эле ошол жерден сүйлөйбүз, улутчулбуз мекен, Манас укмушка ыйык дейбиз. Аракет жок, извините. Кете берген. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт да. Анан мындай сөз бар да. Баштай албаган жол бузат, башкара албаган эл бузат дейт. Ошол чабал өкмөт ушуну көзөмөлдөй албагандан кийин көзөмөлдүүчүлөргө берип коюш керек да. Азыр биз тарапта деген мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат да. Бул жерде улуттун намысы болгон мурдакы наследие культура деп коет да. Бизде атабыздан калган, мурдакы бабабыздан калган мурастарды колдоо керек. Анын ичинде Манас дагы жатат. Ошол учурларда кандай гана интеллектуалдык менчик болот, ошол жерде мисалы үчүн товардык белгидөө бул Манас деген такыр каттоого мүмкүн эмес болуп калат. Мен бул жерде бир маселени кошумча айта кетейинчи. Мен 1 жылдан бери, 2 жылдан бери чүйдүн бас бөлтөгү тоосунун ошол улуттук баалуулугу бар деген маселе менен ызылдашып жүрөбүз. Сотко да бердик, Ала Медин прокуратурасында бул боюнча иш жүрүп атат. Анан Маданият министрлигине барсак, улуттук баалуулуктарды бул киши айткандай коргоо боюнча сербейген эле бир бала отурат. Ал болсо Кыргызстан боюнча канча ушул реестрге кирген бар экенин билет экен. Бирок аны үчүн ошо биз Маданият министрин тырмалап турушубуз керек экен. Бул киши айткандай өкмөт баш болуп өздөрүнүн функциясын түшүнбөй атат. Эгер алар өзүнүн функциясын түшүнүп, мисалы Маданият министрлиги баш болуп койгой, могу улуттук дөөлөт могуга момундай көз караш болуш керек деген эме менен турганда, ошондой иштесе, жанталашып биринчи. Бул жерде адам фактору турат да. Мен айтайын деген, муну Манас арагын сатып алып аткандачы, сатуучудан сурадым да. Бунун баасы канча сом десем, 650 сом турат экен ушул аракчы. Анан эң кымбат арак болуп эсептелинет экен да. Анан кийин Бакай деген арак бар экен да. Бакайдыкы 580 сом турат экен да. Анан мен сурап атам да, бул аракты кимдер алат, кимдер алып ичет десем, көбүнчө бул аракты чет мамлекеттен келген иностранецтер көп алып кетет дейт да. Анткени деген ал иностранецтердин кызыкканы багы Кыргызстанда ушундай Манас эпосу бар десе, алар ушу биз Манасты ичип атабыз деп багы мактанып, мынакей биз Манас алып келдик депчи. Ошентип ичип атат экен да. Мына ушундай нерселердин баардыгына биз бөгөт койбосокчу, биз дүйнө жүзүнө шерменде болуп атабыз. Дүйнө жүзүнө ушу жинди суу менен таанылып атабыз да. Ошондуктан биз чекип коюшубуз керек бул маселенин артыначы. Азыр биздин Аю заводу менен Кристалл заводу экөө тең ойлонуп чекип коюш керек бул маселени аяначы. Биздин Манаска мамлекеттик мамиле жок болуп аткандан келип атат. Бардык нерсе. Мыйзам ошонун ичинде. Бул иним айтып атпайбы? Жанагы улуттук мурастарды сактап калуу боюнча мыйзамдын анын ичинде Манас бар депчи. Манас анын ичинде болбош керек. Манас деген Кыргыздын улуттук мурас катары таанылган. Өзүң карап көрсөңөр, бир депутат Манасты ЮНЕСКОда каттап атат, нарындык. Бир нарындык депутат Манасты арагына каттап атат. Бул не деген логика? Мен түшүнбөй атам. Бирөө ушу Манасты дүйнөлүк улуттук мурас катары кыргыздарга тиешелүү баатыр деп туруп ЮНЕСКОда каттап атса, экинчиси аракка каттап атат, сувенирдик арак кылып каттап атпайбы? Мен таң калам. Анан кийин Манас осуяты это сама по себе бул мыйзам. Бул мыйзам болгон. Кыргыздар мурун мыйзам жок жашаган. Манастын осуятынан кыргыздын каада салты, үрп адаты, ырым-жырым жөнөлгөлөр чыккан. Биз ошо менен кыргыздар жашап, ошо менен мамлекеттүүлүктү сактап келгенбиз. Манас аркылуу мамлекет сакталып келген. Бүгүн биз Манас аркылуу кайта мамлекетти чачыратып атабыз.
Манастан куты кетип атат. Манастын элине Манас жерден Манаска биз мамиле кылбагандан бизден кут кетип атат. Анан биз Манаска болгон мамилени түп тамырынан бери оңдош керек. Тетиги окуу куралдарын балдарды кичинекей Манас жана туура айтты. Азыркы жаштар Манас дегенди билбейт деп. Азыркы жаштар YouTube менен WhatsApp'тан башка эч нерсени билбейт. Улууларды билбейт. Чыңгызды актер деген кишилер Манасын ким десе, куудул дейт. Ошол жетип калбадык. Бул деген мамлекеттик Манас деген идеология керек. Бир гана мыйзам менен кылбашыбыз керек. Бул деген менин пикирим, сенин пикириң, дөөлөттүн пикири, бунун пикири болсо керек. Бул деген мамлекеттик саясат болуш керек. Манас деген чындап эле Манас болгонбу мамлекеттин башында? Анда ошондой биз даража керек. Мына Манас ордени бар. Ал эң жогорку кызмат адамдар билет. Ошол жерде дагы калпыстыктар бар да. Мына Манас орденин алгандар бүгүн түрмөдө жатат. Анткени алар Манастай баатырдык кылган эмес да. Рахмат, ыраазычылык билдирели баарыңыздарга. Мен ойлойм, деги эле кыргызыбызды сүйгөн, кыргызстандыктарды сүйгөн жарандарыбыз абдан көп болсо, бүгүнкүдөй маселелер болбойт эле деп элибизде айтылат экен, эсиң барда этегиңди жап деп. Бул жерде мынакей көзгө сайгандай көрүнүп турат. Улуттук баалуулуктарга болгон ар бирибиздин кайдыгер мамилебиз, анан калса улуттук идеологиялардын биздин мамлекетибизде таптакыр иштебегендиги дал ушундай маселелерди алып келип атат деген ойдобуз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.